Муфтий Чубагажы Жалиловдун балдарынан кабар алып 200 миң сом жардам көрсөттү. Муфтий Максатбек Ажы Токтомушев жакын санаалаштары менен биргеликте Чубагажы Жалиловдун үй бүлөсүнөн кабар алып 200 миң сом акчалай жардам көрсөттү. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан кабарлашты. Дүйнөдөгү мусулман эли үчүн оор жоготуу болду. Чубагажы бала кезинен билимге болгон тырышчаактыгы менен деңиздей терең илимге ээ болгон. Ислам динибизди коомчулукка жеткирүүгө вегейсиз салым кошту. Канчалаган мыкты адистерди даярдап, өзүнүн алган билими тажрыйбасы менен бөлүштү деген Азирети Муфтий маркумдун үй бүлөсү менен сүйлөшүп отуруп, муну менен катар Муфтий Максатбек Ажы Токтомушев Чубагажы Жалиловдун балдарын кайраттуу болуп атадан калган илим жолун улантып, элге, жерге жана мекенге кызмат кылган чыгаан атуулардан болууга чакырды. Ошондой эле Азирети Муфтий Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы ар дайым колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Жамалбек Исраилев: туруңуз ажыке, мен сизге гүл бакча белек кылам. Өзбек Ажы Чотонов тууралуу Жамалбек Исраилов пикирин калтырды. Мен сиздин колуңузда келгенде 40 жаштагы жигит элеңиз. Мени үйүңүзгө алып барып корооңуздагы 2 бөлмө тамга бөлүп коюңуз. Ошентип сиз менен ата бала болуп ээрчишип жүрдүк. Сизди издеп келгендерге дарбаза ачам, атаң үйдөбү дешет. Атам үйдө же жок же бар деп жооп берем. Ошентип балаңыз болдум. Айылдан жаңы келип акчам жок, кыйналып жүргөн учурум эле. Карайлап жүргөм, кантип жакшы жашоого жетсе болот деп ойлонуп. Сиздин үйгө баргандан баштап кийимим бүтүн, курсагым ток. Жашоо жакшы эле турбайбы деген көз караш башталды. Кудайды сүйгөндү үйрөттүңүз, жашоону сүйгөндү үйрөттүңүз. Азыр сиз ооруп жатасыз, а мен болсо сиздин ар бир кыймылыңызды эстеп, кылган жакшылыктарыңызды, динге, элге жасаган мээнетиңизди эстеп, аман эсен айыгып кетишиңизди тилеп отурам. Бир жолу аталаш бир тууганым, классташым Бакыт экөөбүз Сыдыков 123 дарегиндеги кеңседе отурган элек. Ажыке кирип келди. Эй, мен бир офиске барып келе жатам. Кире беришине гүл айдап коюптур. Сонун көрүнөт экен. Урук алып келип гүл сээп койгулачы деп акча берди. Бакыт экөөбүз Ош базарга барып урук саткан дунгандарды толтура урук алып келип, жерди камандай челип, казып кирдик. Бат эле жерди айдап урукту сээп койдук. Бакыт күндө эртең менен чыгып суугарып коет. Бир күнү эле 2-кабатта ажыкем колду аркасына алып нары бери басып, өзү да күлүп, мени да күлдүрүп, сонун нерселерди айтып берип, каткырып берип, терезени карап туруп эле сумсайып тиштенип калды. Эмне болуп кетти деп мен да токтоп калдым. Таластыктарча эле татыратып кирди. Эй, Нарындык, сенин гүлүң ушубу деп. Мен гүлдү сепкен ойдон караган эмесмин. Көрсө биз дунгандардан алып келген урук, помидор, болгар калемпири, укроп, редиска экен. Ашата сөгүп туруп кайра көзүнө жаш куйулгуча күлдү. Жүрү бакчаңды аралап келебиз деп эшикке чыгып, Бакытты чакырсак ал да камырабай чыгып алып, редиска бат өсөт экен. Аны салат жасап жеп жатабыз дейт. Помидорду жыгачтар менен таяп, күн жакты каратса жакшы бышат экен деп койду камырабай. Боору эзилип калды. Мындай кызык окуялар аябай көп өттү. Ажыкем ооруп жаткандан бери көз алдыма балалыгым келет. Мени үйлөнтүп, элдин баарын чакырып, Касинин ашканасына той өткөргөнү эстейм. Туруңуз ажыке, мен сизге азыр гүл эмес, гүл бакча белек кылам. Сиз алтын адамсыз. Элдер сиздин аялыңыздарды санай бербей, адамдык сапатыңызды, элге кылган кызматыңызды, сиздин кандай баатыр экениңизди, таластын суусундай ташкындаган мүнөзүңүздү, кандай керемет адам экениңизди биле турган мезгил келди. Туруңуз ата, оору сизден айланып кетсин. Сизге ден соолук каалайм. Баарыбыздын төрүбүздө балпайган аксакалыңызды жайкалтып отура турган кезде жатып алган сизге жарашпайт. Аллах шыпасын берсин. Алым Чубагажыга Кыргыз Республикасынын баатыры наамын берүү сунушталды. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын мурунку муфтийи, дин аалымы Чубагажы Жалиловго Кыргыз Республикасынын баатыры наамын берүү боюнча сунуш айтылды. Мындай оюн Facebook колдонуучусу Исхак Эгемназаров жазган. Кыргыз Республикасынын баатыры наамын ыйгаруу улутубуздун ыйык парзы. Кана журтум, биргеликте демилгени колдойлу. Эл баатыры болуш үчүн сөзсүз адам бул дүйнөдөн өтүш керекпи деп айтышыңыздар мүмкүн. Кыргыз биз ушундай жан экен.
тирүүсүндө бир да инсаныбызды кадырына жетпейт экенбиз, жетпей келиппиз, жетпейт дагы экенбиз. Аттиң негедир бул кылыгыбыз кыргыздын канына сиңип калгандай. Бирок элибизде өткөндөр даңталмайынча тирүүлөр баркталбайт деген улуу акылмандыгыбыз бар эмеспи? Кан эмесе журтум, бул демилгени жапа-тырмак колдоп кубаттайлы. Күн түн дебей кара жанын журт үчүн карч уруп, элибиздин руханий көрөңгөсүн тазартууга, диний сабаттуулугун арттырууга, туура багытка, түз жолго түшүүсүнө жаным каным дебей талыкпай, чалыкпай ак ниети, чын пейили, терең илимдүүлүгү, упул тоодой эмгек, мээнет, кайрат арнаган ардактуу аалымыбыз эл баатыры эмей эмне? Бул жогорку наамды өткөндөн кийин дагы ыйгара албасак, анда шоорубуз куруптур. Келиңиздер бул демилгени жапа-тырмак колдоп, бөлүшөлү, пикир калтыралы. Жалгыз дарак токой болбойт. Кудай Таалам ар бирибиздин ыраазы болуп, ажекебиздин жаткан жери нурдуу болсун деп жазган. Кинооператор Мурат Алиев пневмониядан каза болду. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, белгилүү кинооператор Мурат Алиев 72 жаш курагында каза болду. Ал 17 июлда оор илдеттен көз жумганы Маданият, маалымат жана туризм министрлигинен кабарлашты. Мурат Алиев жаш муундагы операторлорду тарбиялап келген. 97-2000 жылдары Үбүсара Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтунда окутуучу болуп иштеген. Asian World Film Festival АКШ 3-чү фестивалында Мурат Алиевке дүйнөлүк кинематографка кошкон салым үчүн аттуу сыйлык ыйгарылган. Ал 1948 жылы 10 декабрда Нарын облусунда жарык дүйнөгө келген. 1979 жылы бүткүл Союздук мамлекеттик кино институтунун кинооператорлук факультетин бүтүргөн. Алиев 30дан ашык хроникалык документалдуу тасмалардын оператору. Ал биринчи Фудзиямадагы Кадыр түн, Улуу жибек жолу, Булут, Петрарканы окуу, Курманжан датка тасмаларынын башкы оператору болгон. 2014 жылы Уфа шаарында өткөн фестивалда операторлук чеберчилик сыйлыгына ээ болгон. Казакстан тасмаларды да тартып, Келин аттуу тасмасы үчүн 2010 жылы Нью-Йоркто өткөн эл аралык кинофестивалда Нью-Йорк USN Film Festival мыкты оператор сыйлыгын алган. 2012 жылы Чал аттуу көркөм тасмада башкы оператор болуп эмгектенген. Бул фильмден улам Мурат Алиев Кыргызстандын биринчи жолу Азия Тынч океан кино академиясына мүчө болуп кирген. Обончу аткаруучу Түмөнбай Колдошов Бишкектеги музыкалык колледжге директор болуп тайындалды. Обончу аткаруучу Түмөнбай Колдошов Бишкектеги музыкалык колледжге директор болуп тайындалды. Бул тууралуу анын досу акын Бердибек Жамгырчиев жазып чыкты. Түмөнбай Колдошов Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык колледжинде директор болуп тайындалды. Түмөнбай бар жерде жан бар, Түмөнбай бар жерде ыр бар, Түмөнбай бар жерде идея, өнүгүү, өзгөрүү бар. Атагы таш жарган Ош муунун алдыга жылуусуна да зор салым кошуп келген. Кубанычтамын жана куттуктайм досум деген ал. Түмөнбай Колдошов филология илимдеринин кандидаты, доцент. Бүгүнкү күнгө чейин Ош мамлекеттик университетинде окутуучу болуп эмгектенип келген. Булак суперкейжи. Ушул кыйчалыш убакытта элдин мүлкүнө кол салып, уурдап аткандар гана алат. Бишкек шаарынын мэриясынын аппарат башчысы Балбак Төлөбаев өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына элге кайрылып ыраазычылыгын билдирди. Калайык, бул тумоо, бул оору жаңы бир бале күндө жолун багытын өзгөртүп атат. Ар бир өлкө алына жараша күрөшүп атат. Элибизге, сиздерге рахмат Тазим. Кичинекей бала телефон алам деп чогултуп жүргөн акчасын берип атат. Өмүрү узун, бактылуу, талайлуу болсун. Үмүт оту алууланды. Кыргыздын тээ алыскы айылынан бир малдуу 10 топоздун сатып акчасын элге жумшап атат. Бир убак келет, малың өрүшүңө батпай калат буюрса. Тоңдо 80 жаштагы апа пенсиясын берди. Муунум бошуп толкундандым, апаке рахмат. Канча бизнесмен иш жерлерин элге ачты, Тазим силерге миллиондорду тапкыла. Канча маданият тармагын иштегенде элге жардам беришти, миллиондорун бөлүштү. Талантыңар өркүндөсүн, уучубуз кур эмес. Бийлик менен эл чогуу жаран, бул баледен да чыгабыз. Ушул кыйчалыш убакта элдин мүлкүнө кол салып уурдап аткандар гана алат. Убакыт келет, баарына жооп берет мыйзам алдында. Ажообуз, өкмөтүбүз, жергиликтүү бийлик, биз эл менен чогуу бирбиз, жаныңардабыз.
иштеп атабыз. Баардык нерсе көрүнгөндөй эмес. Чындыгы, жакшысы көп, жаманы калпы аз. Бизди деле сүйүп аткан жок, бирок ишиңиздерге бар күчүбүз менен иштеп атабыз деп Балбак Төлөбаев билдирүү жазып чыкты.